Эсенсиңерби балдарым? Сабак окуу үчүн маанайыңар кандай? Анда мен силерге көңүлдүү маанай каалап, кыргыз тили сабагыбыздын 8-сабагын баштап берейин. Алгач сабагыбызды баштап алаардан алдын төмөндөгү кеп куржунубузга көңүлүңөрдү бөлөм. Кеп деген эмне? Кеп деген биздин сүйлөгөн сөзүбүз. Ал эми куржун деген эмне? Куржун жөнүндө көк талдан көчүнөн кеткен, көк куржунун деңкеткен, ак талдан көчүнөн кеткен, ак куржунун деңкеткен деп жеңи жок атабыз сүрөттөп кеткендей, куржун бул ортосу бириктирилген кош көздүү баштык. Кыргыз элинин төөлөргө, аттарга ылайыкташтырылып жасалган баштыгы. Демек бул куржундарды толтуруу үчүн кебибизди байытышыбыз керек. Мына ошол кеп байлыгыбыз менен куржунду толтура алабыз. Ошону менен бирге силердин сүйлөө жөндөмдүүлүгүңөр, ойлоо чеберчилигиңер өркүндөйт, өсөт. Анда эмесе көркөм сөз менен сүрөттөлгөн элестерди чечмелейбиз. Кеп куржунубуздагы биринчи сөз аюудай бакырды. Эмне кылды? Бакырды, этиш. Бул сөздү кандай түшүнсө болот? Чечмелегиле. Аюулар токойдо өтө ачуу кыйкырышат. Демек катуу бакырыкты аюуга салыштырган. Өтө катуу бакырды деген сөз. Мына ушундай кылып силер чечмелеп, жакшы сүйлөм түзгүлө дептериңерге. Экинчи сөз кабагына кар жаады. Кабак деген бул адамдын маңдайы, жүзү, кашы. Бул сөздү түзмө-түз түшүнбөй, өтмө кыйыр маанисинде эмне дегенди билдирет. Мына ошону чечмелеш керек балдар. Муну дагы чечмелеп, маанисин түшүндүрүп, дептериңерге ушул тууралуу сүйлөм түзүп коесуңар. Үчүнчү сөзүбүз мурдун балта кеспейт. Бул сөздү биринчи уккан адам түшүнбөгөн кишиге күлкүлүүдөй сезилсе керек. Эмне, мурдун балта менен кесип салабы дегендей. Жок, андай эмес. Деги эле кыргыздын ушул сөзүн кулагыңар чалды беле? Силердин үй бүлөңөрдө мына ушундай сөздөрдү колдонушабы? Анда силер өз алдыңарча изденип, аракет кылып, бул сөздү чечмелеп, дептериңерге сүйлөмүн түзгүлө. Кийинкиси балдарым, ойлон. Төбөсү көккө жетти. Төбө деген сөз адамдын баш жагындагы башы, Демек, көк деген сөз синоними асман. Анда эмесе төбөбүз асманга жетеби? Ойлон окуучум. Чечмелеп, дептериңерге жазда, мына ушул сөздөрдү өз турмушуңарда колдоно жүргүлө. Ошондо силерден чечен, сөзмөр, мыкты инсандар чыгаарына шек жок. Анда эмесе кеп куржунубузду ушул сөздөр менен толтуруп алгандан кийин дептерибизди алып чыгып, бүгүнкү датаны жазабыз. 15 апрель күнгө шаршемби, этиштин түзүлүшү. Буга чейин этиш жөнүндө кеп кылып кеткенбиз. Заттын баардык кыймыл-аракеттери, алабаалдары мына бул этиш болуп саналчу. Эми ошол этиш сын атоо сыяктуу эле грамматикалык түзүлүшүнө карай эки топко бөлүнөт. Жөнөкөй этиш, татаал этиш. Мен силерге жөнөкөй этишти тизип койдум, бир гана сөздөн турат. Ал эми татаал этиш 2 же андан ашык сөздөн турат. Ырдады, окуду, бийледи, сайрайт, барууда, учууда, ойнойт. Булар жөнөкөй этиштер. Ал эми татаал этиш ырдап жатат, окуп отурат, бийлеп жиберди, бара жатат, сайрай баштады, учуп келе баштады, ойной берди, жана башка. Мына ушулар татаал этиш. Демек этиштин түзүлүшү мына ушундай. Кийинки көнүгүүнү карайбыз. Боорукер бала. Келе жатып бала королдун сарайына туш келет. Сарайга кирип, иштей турган жумуш табылар бекен деп сурайт. Король аны каардуу, карыган кызматкерине жиберет. Ал кызматкер баланы көргөндө жаман ойго кетет. Корольга барып, жаңы келген бала мактанчаак экен. Бир кап күрүчтү, бир кап кумшекерди аралаштырып бергиле. Бир күндүн ичинде бөлүп берем деп мактанды дейт. Король баланы чакырып алды да, кызматкердин айтканындай күрүч менен кумшекерди аралаштырып кайра бөлгүн деп буйруду. Король колдон келбес иш бергенине баланын көзү жетип ыйлап отурса, кумурскалар жөргөлөп келип жардам беришти. Эртең менен король таң калып балага ыраазы болду.
Мына бул боорукер бала жөнүндө берилген текстте жөнөкөй этишти өзүнчө, татаал этишти өзүнчө Т схемасын чыйып алып, силер жазып чыгасыңар. Жөнөкөй этишти бир капталга, татаал этишти бир капталга иреттеп жазып коесуңар. Андан кийин тапкан тапалак табышмакты табабыз. Жутуп алып бууну, жерге себет сууну, асмандап учуп жүргөнү элестетет кууну. Куу дегенде силер ак кууну элестетпегиле. Бул жерде ошол ак кууга окшоп асманда учуп жүрөт деп атат. Демек, силер табышмактын жандырмагын табышыңар керек дагы, этиш сөздүн астын сызып коюшуңар керек. Үйгө тапшырма 445-көнүгү. Кыймыл-аракетти билдирген төмөнкү сөздөрдү катыштырып, сүйлөм түзөбүз. Бул сөздөр кайсы затка тиешелүү экен? Жакшылап түшүнүктүүрөөк болуш үчүн мен силерге мисал келтирип койдум. Мына кызыл менен берилген этиш сөздөр. Эми мен сүйлөм түздүм гүлдөйт деген сөзгө. Жаз келгенде өрүк гүлдөйт. Эмне кылат? Гүлдөйт. Демек, бул кайсы затка тиешелүү болду? Өрүккө тиешелүү болду. Жалгыз эле өрүк гүлдөбөстөн жалпы жонунан өсүмдүктөр гүлдөйт. Ошондуктан мен кашаанын ичине өсүмдүккө тиешелүү деп жаздым. Экинчи ырдап берди деген этиш сөздү мен тандап алдым. Алтынай кубулжуган мукам үнү менен бизге ырдап берди. Эмне кылды? Ырдап берди. Бул Алтынайга тиешелүү болду, бирок мен жалпы жонунан бир гана Алтынайды эмес, адамзатка тиешелүү экендигин жазып, кайсы затка тиешелүү экендигин аныктап кашаанын ичине жазып койдум. Калгандын баарын силер ушундай сүйлөм түзүп туруп, кайсы затка тиешелүү экенин жазгыла. Кийинки сабактан көрүшкөнчө сак саламатта тургула.